Ассаламу алейкум туугандар. Мен төмөнкү комментарийлерге да бирөөсүнө дагы бир жооп берип коеюн дедим. Саламатсызбы дейт. Менин белимде протрузия бар дейт. Начинающий грыжа деп коет бул протрузия. Ушуну кыскача нускача сиздерге түшүндүрүп берсем. Протрузия деген эмне деген? Бул грыжанын эмне? Симптомдорунун биринчи башталышы. Адамда биринчи остеохондроз пайда болот. Андан кийин протрузия, это начинающий грыжа уже 2-3 мм болуп чыгып калгандыктан бул протрузия деп айтылат. Протрузиянын белгилери кандай болот? Внутренний, наружный, очаговой, левый, правый сторона болот. Эми муну сизди алдын ала томографияга түшүрүп, билип, ошого карап анан лечение кылсак жакшыраак да. Бунун белгиси протрузияныкы. Эгерде кимде протрузия болуп ооруп жаткан болсо, бул грыжанын башталыштары. Алдын алып лечение кылып, алдын алсаңыздар болот.